сооротуучу Кудай. 22 сентябрь. Лука жазган жакшы кабардан бир нече аят окуйлучу. Ыйса курмандыктар салына турган кутуга өздөрүнүн Кудайга деген тартууларын салып жаткан бай адамдарды көрдү. Ал 2 лепта салып жаткан жарды жесир аялды да көрүп, мындай деди: силерге чындыкты айтып коеюн, мына бул жарды жесир аял бардыгынан көп салды. Биз Ыйсанын салык чыйноочуларды эки жүздүүлүгү үчүн, өзүмчүлдүгү үчүн ашкерелегенин көрөбүз. Анан биз адамдардын курмандык салып жатканын көрөбүз. Ыйса көңүлүн болгону 2 тыйын салган жесир аял бурду. Анан Ыйса бул аял баарынан көп салды деп айтты. Эмне үчүн? Анткени ал Теңирди сүйгөн жана Кудайдын үйү ал үчүн маанилүү болгондуктан артканын эмес, колунда болгонун баарын берди. Аял 2 лептасынын бирин берсе деле болмок. Бирок жесир аял болгонунун баарын берди. Ал эми Кудайга деген тартууларды салып жаткан бай адамдар артканын салышкан. Көпчүлүк учурда биз Кудайга артканын беребиз. Кудай бизге күн сайын 1440 мүнөт берет. Эмне үчүн биз ага берген мүнөттөрдүн артканын гана беребиз деп ойлоном. Керек болсо бербей да калабыз. Таң атпай жумушка шашабыз. Кудай менен баарлашууга 5 мүнөт бөлүш кыйын. Кечинде баардык иштерди бүтүрүп, акыркы 1-2 мүнөттү гана Кудайга арнайбыз. Кудай, өткөн күнгө рахмат. Түнүбүз бейпил болсун деп айтабыз да уйкуга кетебиз. Бул тартуубузга Кудай кандай карайт болду экен? Убакыт жөнүндө болобу? Акча жөнүндө болобу? Күчүңдү арноо жөнүндө болобу? Кандай болсо да артканын эмес, болгонун бергенди үйрөнөлү.